Қолшаңыздар мен тосып алыңыздар. Сахнада Нұрхат Доғдырбеков. Нұрхат Доғдырбеков. Маңдайы жарық, өзі арық. İçinde giri жоқ бала. Мен içimde girel емес, мен içimde майда жоқ. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн мынакей кыргыз кудулдарына жаңы өсүп келаткан кыргыз кудулуна, кыргыз кудул жигитине салым кошолу деп, кыргыз кудулдарын сүйүүчүлөрү бүгүнкү концертке кош келипсиздер. Бүгүн мына кыргыздын концерти сиздер менен ушундай улуу сахнада Токтогул бабабыздын атынан коюлган улуу инсандар жүргөн жерде кыргыздын эң сыймыктуу сахнасы филармонияда жолугуп турганыбызга кубанычтабыз. Эми күлкүгө өтүп баштай берели. Жайгашып алсыңыздар, кандайсыздар? Кечеги өтүп кеткен 8 март урматтуу апалар, жеңелер майрамыңыздар менен март айы баары майрам, март айындагы майрамдар куттуу болсун. Мен эми башынан баштап айтып баштай берейин. Мына былтыр концерт коюшубуз керек эле. 30га чыкканымда коём биринчи кудул концертим деп ниет кылгам. Жараткан Алла ниетин берет экен. Болгону мен карантин болорун билбей ниет кылып алыптырмын. Былтыр карантин болуп калып, быйыл коюп атабыз. Мына карантинден аман эсен чыгып алдык, оруудан сакаялы. Карантин аябай кызык болду мага. 5 ай үйдө. Бул шашма кишилер үйдө отурган жаман экен. О сабырдууларга жакшы эле болду. 5 ай үйдө. 3 балам бар, аялым 4-нчү баласы болуп алгансың. Тамак жеп атсаң төкпөй же деп коет. Карантинде ар түркүн кызык окуялар болду. Кол ачык берешендер мына аябай берди. Бирок кээ-бирки мына орусча айтканда жумот деп коет, ушундайлар да болду. Бир маска менен чыгып кеткендер болду карантинде. Бир маска. Саргайып кеткен. Кызарып, үзүлүп калган жиптери. Ар түркүн болду мына. Бирок карантинден мына чыгып, азыр Кудай буйрса жакшы жолугушуп атабыз. О эжелер отургузуп алыңыздар мына. Орду менен отургузуп аткан ушул эжелерге да рахмат мына. 30-40 жылдан бери иштешет. Булар көнүп калган, үйүндө да жөн жүрбөйт. Үйүнө конок барсаң, кудаларды партерге отургузат. Кичинекей балдар чыккыла балконго дейт. Көнүп калган, отургузуп алыңыздар, жайгашыңыздар. Мына эми кечеги айымдардын өтүп кеткен майрам менен куттуктап, айымдар жөнүндө дагы анекдоттордон, жакшы юморлордон айтып берейин. Биз эркектер аял затынан, Алланын буйругу менен аял затынан жаралат экенбиз. Төрөлүп, ак сүтүн эмип, чоңоюп, эр жигит болуп, кайра аялдын койнуна барып, о жерден кичирейип, шу кирип кетет экенбиз. Мына жашоонун мыйзамы ошондой экен. Аял кааласа молдо кылып, ажы кылып өлтүрөт экен. Кааласа профессор кылат экен. Кааласа генерал, кааласа эл артист, кааласа жөнөкөй ата. Каалабаса, эгер каалай турган болсо, бомуш да кылып коюшу мүмкүн экен. Кааласа инсульт кылып өлтүрөт экен, кыйнап. Болсунбек Ыстакеев деген bir кудул жигит бар, ошол айтат. Эненин таман алды бейиш дейт. Эмнеге эркекти аял затына жазган, эни таманды да бейишти да аял затына жазган. Неге? Атанын таманы бейиш эмес. Эненин таманы алды бейиш. Себеби эркектин таманы кайыкта гана жүрбөйт. Аялдын таманы кухняда жүрөт. Спальныйда жүрөт, жалаң жакшы жерде жүрөт. Ал эми эркектин таманы жүргөн жерде адам жүрүшкө болбойт. Кантип эркектин таманында бейиш болот экен деп жараткандагы аял затынын таманында бекиткен экен. Баарыбызды эне табат. Кечеги
8 март айымдардын майрамына арналат бул сатира. Мына мен өзү саясатка көп кызыкпайм. Бирок кээде кызыгып көрдүм, бардык мамлекеттерде мына маданияттуу пикет болот экен. Биз ошого үйрөнүшүбүз керек экен. Карасаңыздар, көп мамлекеттер мындай аккуратно чыгып пикетке мындай кетсин, кетсин. Бай кетсин. Уят, уят деп. А бизде андай эмес. Бизде деп отуруп эле кетирип коет экенбиз биз мына. Биз Кыргыздын өзгөчөлүк жери, Кыргыз бир болушубуз керек экен. Ана мына кыргыздар азыр эч нерсеге таң калбай калдык. Кыйын балдар чыгып атса да таң калбай калдык. Бирок Кыргыздын чемпион кыздарына бардыгыбыз ыраазы болдук, Бардыгыбыз мынакей. Айсулуу, Мээрим мына. Аял заты машина айдаганды үйрөндү, чемпион болгонду да үйрөндү. Мен ойлойм, келечекте Жамиля, Жазгүл, Сайкал, Айгүл, Мээрим балбандардын аттарын атап атып. Биз жүрсөк ошол жерде. Эркин бар бекен, эркин. Эркин жок, жок. Балбан болуп атат. Аял затына машина айдаганды үйрөтүп койгонго эркектер биз эмебиз. Себепкербиз. Тойго барганда ичкенде аялым айдап алат. Деп отуруп, булар соолукканда бербей коюп атат. Эрте менен сайдыкка тургандан ээрнип, эркектер жалкоо келебиз. Аялыбызга берип коюп, ошо менен бербей коюп атат. Бардыгына өзүбүз себепкербиз. Бирок аял заты мен үйдөгү эле бир нерселерге салыштырып көрсөм, аял заты үйдө колдонгон эле кичинекей пияла болот экенсиздер, пияла. Биз чайнек болот экенбиз. Чайнек. Эркектер үй бүлө бага чайнек. Бирок байкасаңыздар, пияла келатканда чайнек дайыма жүгүнүп турат ийилип. Карачы, жеңелер сүйүнүп калды. Чайнек агаларды жүгүндүрөбүз деп. Булар билбейт да чайнектин канча пияласы бар экен. Март күнү бир жеңебиз аябай катуу майрамдап келип, түндө баш ооруп, күйөөсүнө жаным суу алып келип берчи. Десе күйөөсү жат. Кычкач мээң чукуу оламазы. Десе аял айтат эмиш, кычкачка чыксаң суу ала келчи деп. Бир жигит Россияга барып аябай иштеп, үйүнө айтпай, розыгрыш кылып келе турган болуптур. Үйүнө келсе эле, аялы жок. Балдар отурат. Апаңар какта? Диско клубка кеткен. Баягы байкем диско клубка барып, бирөөгө 1000 рубль берип, ушул жерде мен аялым бар чыкырып берип койчу. Баягы кирип эле чыкырган кеткен жигит бир аялды чачынан армап сүйрөп келип машинага отурса, тиге бул менин аялым эмес. Бул меники, азыр сеникини алып чыгам деп атат. Рахмат. Швейцарияда окуп кел. Португалияда окуп кел, Сингапурда окуп кел. Мага десе Бишкекте оку. Эң негизгиси жакшы адам болсун. Бир агабыз түндө аябай курсак ачып келип, кухняны карайт. Эч нерсе жок. Кастрюльканы ачат, эч нерсе жок. Жини келип аялым, тур. Мен не жейин? Жеңем дагы толу карак экен кичине. Жини келип тур. Итак, мени жеп бүттүм. Мени. Десе баягы күйөөсү айтат эмиш, мага майлуу жегенге болбойт да.
Мына Рахман Разыков устатыбыз бизди сахнага алып келгенде антракт экенин билбей келгенбиз. Ушу филармонияда концерт алып барып калып, концерт алып барып атканда эле бирөө айтып калды, антракт деди. Мен ойлодум, бул антракт деген по-моему реп айтат окшойт. Деп сахнага чыгып келип, сиздердин дүркөөгөн кол чабыңыздар менен сахнада антракт. Десем эч ким жок. Антракт айтып кал. Мына антрактты билбей келдик эле, бүгүн ушинтип алдыңыздарга чыгып отурабыз. Могу гүлдү эмнеге тура эмес коюп койбодумбу? Мен мурун сахнага чыгып гүлдүрүп гүл алып көргөн эмесмин. Бери каратып коюп коеюн, Бери каратып коюп коеюн. Эже, сиз да карап отурдуңуз ушу гүлдү мына. Аял затын дайыма мактап турушубуз керек экен. Бир жигит ушундай келинчегин макташ экен, сен сулуусуң, сен ажарлуусуң, укмушсуң деп мактап, жүрөгүнө ыйман килип жараткан Алладан. 3 күн дават коруп келип эле аялым мактабай калыптыр. Анан келинчеги, жаным, сен мени айбай макташың келе го, неге мактабай калдың? Десе күйөөсү минтип коет дейт. Даваттан келгенден калп айтканга болбойт экен деп коет дейт. Жалган сөз үчүн болсо да мактап туруш керек экен. Бирок аял заты дагы эркектерди мактап турса, жигиттер элбирип турат. Үч жеңем өздөрүнүн күйөөлөрүн мактаптыр. Бир жеңем айтыптыр. Эми менин күйөөм көкжал. Эшик ачылганда билем көкжал келди. Десе экинчиси айтыптыр, меники да жөн күйөө эмес. Меники арстан дептир, арстан. Ушундай айбаттуу. Десе үчүнчү жеңем жобошураак окшойт. Мактанбай отур. Сен эмне мактанбайсың? Десе меники деле силердикине окшогон айбан деп коет дейт. Кол чабуу деген могу негизи биз эки алаканыбыз менен кол чабууну кол менен негизи көп иш кылат экенбиз, урматтуу туугандар. Негизи эле адам баласы. Кол чаап барып президент шайлайбыз, кол чаап концертке келебиз, кол чаап тойлордо болобуз. Кол менен көп иш кылат экенбиз. Бата кылабыз кол менен. Кол менен кийинип чечинебиз, кол менен тамак жейбиз. Азыр кол чабуу дагы аябай кыйын болуп калды. Себеби тойго барсаң, тойдун башында эле кол чаап баштайт. Той бүткөнчө кол чабасың. Башында эле тамана чыгат, кол чаап кол чабасың ушундан. 2 жашты чакырам, жар менен дейт, жар ордуңардан туруп алып кол чаап кала дейт, кол чабасың. Кол чаап. Анан ЗАГС келебиз, ЗАГСка кол чаап, калтырып кол чаап. Өрчү, бийчи кол чаап, туман, дым, торт. 2 жаштын жеңил бии, жылкын эти кол чаап отуруп, тойдо тамак жебей. Bir аксакал байбичеси менен пакет салып, үйүнө барып, дасторкон жайып, пакетти коюп, келемген бир шашпай жейли. Кол чаап койгон эч ким жок. Кана, солай. Ал кел. Телевизор сайып койгон бир телевизор. Телевизор сайса эле телевизордо концерт болот. Кол чаап койду. Чүрө телевизор. Кол чаабыңар болсун. Ya. Рахмат. Дайым ошо тойлордо кол чаап жүрөлү. Кудул киши айтып койгон нерсеге ишенип калбаңыздар. Дайыма ошо эки колуңуздар соо болуп, бири-бирине жакшылыктарга тийип турсун. Бирок кол бардык жерге тийип турат, билесиздер аны. Юмор күчтүүлөр ушундай болот мына. Билсең эле билип калат, Кыргызга бир тамаша тартуулаш аябай сүрдү. Кыргызга тамаша тартуулап, кыргызды күлдүрүш да кыйын. Себеби кыргыздар күчтүү сөздөргө күлүшөт. Бир жигит бар экен, пияз тураган. Пияз турап иштейт экен. Бирөө үйлөнсө эле аялдары кетип калып берет экен. Пияздын жытына чыдабай. 2 жолу үйлөнгөн экен, экөөнүндө тең аялды кетип калып. Анан бир молдого барыптыр. Молдо ке адал иш кылам, пияз турайм. Үйлөнсөм эле аялдарым кетип калып атат. Десе молдо, сага жит билбеген аял керек экен. Деп жит билбеген аял алып берсе, ал дагы бир жумадан кийин кетип калыптыр.
Ана молда бар сурап, "Ey gelin. Sen 7-ci meselen go." Dese gelin aytat deyt. Bilbeyim, güyüğüm menen otursam ele ilahım gele beret. Rahmat. Rahmat. Mana mo tартып аткан жигитти караңызчы. Бул өтө чоң иш кылып атат. Бул Кыргыз кудулун дүйнөгө таанылган деген жигиттердин бири, Улук деген оператор. Эми өтүп калды, ушул жөнүндө сүйлөп кетейин, барыңыздар көңүлүңүздөр бурулуп калды. Мына азыр клиптер башкача. Мурда клиптерди билесиздерби? Муктар Атаналиевдин Ак толкундар деген бир клиби бар. 4 эле киши тарткан. Шопур ал түшкөн эмес клипке. Камерачы ана Муктар Атаналиевдин жанында бир кыз болду. Ыр башталат. Арзумду кимге айтсам толкундарга дегенде Муктар ака сууга бутун салат көлгө. Көктөгү арзумду кимге айтсам толкундарга дегенде бир кыз басып баратып минтип коет. Анан кайрымасы келет. Ак толкундар дегенде көлдүн үстүн тартат, каргалар учуп атат, чымчыктар кетип атат. Болду, клип кылып туруп эле бизге берип койгон. Азыр башым айланып, аэропорт самолет конуп аткан, кагышып аткан, ыйлап аткан, мындай шырт клипти бүтүрүп коюп атат мына. Бирок биригип кылган иш кыйын экен. Ушу клип тарткан кыргыз ырчылар менен да сыймыктанып коюшубуз керек. Себеби биздин кыргыздын ырчыларынын ырларын көрүп атасыздар. Кимдер гана ырдабай жатат. Биздин кыргыздын оончулары мыкты чыгып атат. Бирок азыркы заманда ырга караганда ырчы көп болуп кетиптир. Бир экиге бөлүп ырдап атат. Аке, эми сиз аксакалсыз башындаңыз, башында. Кайрылас мен ырдайын, мен окугам, опера балет окугам, кайрылас. Ырга караганда жашырлар да чыксын мына. Концертти баштап кеткен Обончу Тотомидин, Кубаныч Сатаевдин байкелери болуп, ошолорго дагы чоң ийгилик.